келечегин ойлоп. Өлкөдө 5-ноябрда жерлерде жергиликтүү курултайлар өтүп, чоң элдик курултайга делегаттар шайланат. Мындай чечим элдик курултайды уюштуруу комитетинин 2-отурумда кабыл алынган. Учурда уюштуруу топ курултайды өткөрүү даярдыктарын көрүп жатышат. Шайлоону өткөрүү маселеси бул жергиликтүү кеңештерге, эл өкүлдөрү катары жергиликтүү кеңештерге жүктөлгөн. Ал эми аткаруу бийлиги, ошол эле областтык өкүлчүлүк, райондук администрация, айыл өкмөттөрү булар уюштуруу иштерин гана жүргүзөт. Залдарды дайындап берет, техникалык жактарын камсыз кылып берет. Калган шайлоону өткөрүү маселеси, курултайга делегаттарды шайлоону өткөрүү маселеси бүт толугу менен айылдык кеңештерге жүктөлдү. Мына бүгүнкү күндө 15-сентябрга биз областтын аймагында графиктерин бекитип беребиз. Кайсыл жерде, кайсыл аймактарда, кайсыл күндөр өтөт. 5-ноябрда бүт республика боюнча жергиликтүү кеңеш жергиликтүү делегаттарды элдик курултайга, республикалык элдик курултайга жергиликтүү шайлоолор болуп өтөт. Жоо боюнча элдик курултайга 1000 делегат шайланат. Анын 960-ы административдик аймактык бирдиктерден, 28-и чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынан, 10 делегат конфессиялык коомчулуктан шайланып келет. 452 айыл аймагынан ар биринен 2ден делегат, облустук маанидеги 12 шаардын ар биринен 2ден жана райондук маанидеги 18 шаардын ар биринен 1ден делегат болот. Бишкектен 10, Оштон 6 делегат тандалат. Ал эми биздин сессия 2022-жылдын 21-сентябрында дайындалган. Ошол сессияда курултайдын өткөрүү тартиби, анын курамы, уюштуруу иштеринин курамы полный ошол жерде бекитилет. Анын бекитилгенден кийин 5-ноябрга атайын курултайды өткөрүү боюнча даярдыктар көрүлөт. Бүгүнкү күндө жумуш топ алдын ала түзүлгөн. Алдын ала жумуш топтор дагы бүгүнкү күндө өздөрүнүн иштерин алып барып атат. Жерлерде, курултайларда мисалы Ош шаарында 6 аймактык башкармалык боло турган болсо, 6 аймактык башкармалыкта өзүнчө кичи курултайлар болот. Анын негизинде Ош шаарында чоң кеңейтилген 5-ноябрда курултай өтөт. Ошол курултайда делегаттар шайланат, Бишкек шаарына барып, Ош шаарында болуп аткан көйгөйлөрдү, Ош шаарында болуп аткан иш-чараларды чоң кеңейтилген жыйында айтылып берилет. Азыркы тапта жерлерде ноябрда болуучу курултайга делегаттарды шайлоонун талкуусу күч алууда. Өкүлдөрдү дайындоодо эл ичинен чыккан татыктуусу тандалышы керек деген маселе курч бойдон турат. Курултай дегенде майрамга баруу, делегация болуу, барып кайсы бир сезге катышып келип эмес. Ар бир делегаттын ошол курултайга айта турган сөзү, сунушу жана ошонун чыгара турган жыйынтыгы болуш керек. Качан курултай өзүн актайт? Элдик курултайдын жыйындары өтө берет, жыйын өтө берет, бирок жыйынтыгында кантип биз жыйынтыкка барабыз? Ошол биз айткан делегаттар, биз тандаган өкүлдөр, адамдар, түрдүү жактардан келген инсандар бардыгы бир пикирге келип, кандайдыр бир маселени чечүүгө багыт берип, жардам берип, көмөк көрсөткөндө элдик курултайдын үнү бийликке жетип, алар биздин ошол курултайдын өкүлдөрүнүн айткан сунуштарына маани берип, бөлүшүп, ошого ынанган учурда элдик курултай өзүнүн мазмундук жагынан өзүн актайт да. Президент аны да түшүндүрүп айтпадыбы? Негиздеп айтты, курултайда бул нан сурабайт, аш сурабайт. Кеңешип, түрдүү жети дубандан келген элден пикирин угуп коелук, эл аралаган. Элдин арасында кандай пикир бар угабыз. Ал парламентке жардам эле болот, өкмөткө жардам эле болот. Эч кимдин зыяны жок деди. Макул, президент айтып атат, президент эми бул үйдүн атасы. Макул, раз ошондой чечим кылдыбы, көрсүн, угалык Бакиевдин курултайынан Садыр Жапаровдун курултайынын айырмасын көрөлүк. Мисалы, убада берип атат, дежур чалдар келбейт, дежур жаштар келбейт деп атат. Таптакыры жанагындай тандоо механизми да башка болот деп атат. Макул, мүмкүнчүлүк берелик. Эртең 2 айдан кийин ноябрь болот. Ноябрда көрүнөт да мындай айырмачылыгычы. Элдик курултайдын делегаттары 1 жылдык мөөнөткө шайланат. Алар курултайдын төрагасын, орун басарларын, катчысын, аксакалдар кеңешин шайлайт. Бейлей кетсек, президент Садыр Жапаровдун жарлыгынын негизинде 1-чи элдик курултай ушул жылдын 25-ноябрында Бишкек шаарында өтмөкчү. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.